немеден каржыланса, өкмөт тараптан, мамлекеттик казынадан. Ол уже через автоматический закупка илеш керек. Ош облусунун Ноокат райондук мамлекеттик администрациясында тажрыйба алмашуу иш-чарасы өттү. Мында Ысык көлдүн Ак суу жана Жети Өгүз райондорунун пилоттук айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү келишкен. Максаты сугат суу кызматтарын санариптештирүү, ички каналдарды каржылоо, сууну адилет жана график менен бөлүштүрүү боюнча иштеп жаткан тажрыйбаларды көрүп үйрөнүү. Счетчик койгондо эшиктеги люкка койгула. Ошол важный да. Ичиндеги койгондо силерде потеря боло берет. Иш-чарага Ак суу жана Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациялары, алардын пилоттук айыл аймактары катышты. Алгач Ноокат районундагы пилоттук аймактардын жалпы абалы тааныштырылды. Ирригация боюнча сугат суулардын заман талабына ылайык санариптештирүү, мындайча айтканда электрондук акча жыйноо практикасын үйрөнүп жатабыз. Биздерде албетте бул жактан алган өзүбүздүн жаңы идеяларды, булардын практикасын өзүбүз жеринде барып колдонууга аракет кылабыз. Алсак Кыргыз Ата айыл аймагындагы ирригациялык курулмаларды оңдоо жана тазалоо үчүн кошумча каржылоо булактарын жана каражат тартуунун жолдорун талкуулашты. Азыркы салуу программадан өткөнүбүздө 1 сом аз болсо да 5 жыл болсо да ушулбайт. Ошол кийинки 27-жылдагы төлөм болсо, ошол эски жылдагы разницасы бир 5-6 сом разница акчасы калып калган болсо ошолор кошуп чыгат. Биз тарап караганда ирригация бул жактан жакшы көңүл бурулуп атыр. Айылдык кеңеш депутаттарынан да жакшы көңүл бурулуп атыр. Анан азыр эң кызыктуу болуп аткан эмес ушул цифрализация деп Кызыл Ата районун чогултуу, элдиги тарифти чогултуу. Биякта 98%, биздики где-то 60% болуп атат да. Ошонун үстүндөбүз азыр ушул. Кыргыз Ата айыл аймагында сугат суу кызматындагы санариптик чечимдер көрсөтүлдү. Аймакта онлайн арыздарды кабыл алуу, сугат графиктерин ачык жарыялоо, ирригация кызматтары үчүн түшкөн төлөмдөрдү көзөмөлдөөчү атайын тиркеме иштейт. Натыйжада сугат суу кызматы үчүн акыны жыйноо көрсөткүчү 98%га өскөн. Пилоттук айыл өкмөттөрүн окутуп атабыз. Депутаттарды, жергиликтүү кеңештин депутаттарын, айыл өкмөт башчыларын, ошондой муниципалдык ишкананын жетекчилерин, бухгалтерлерин ушул ички каналдардын баягы башкаруу схемасын алып жакшыртабыз. Мына 21-жылы биздин ушул проект аркылуу инициировать этип, демилге көтөрүп, мыйзамдарды өзгөртүү керек эмес да. Бул сапардын негизги жыйынтыгы санариптик башкарууга өтүү боюнча жол карталарды иштеп чыгуу, ички каналдарды тейлөөгө кошумча каржылоо булактарын колдонууга үйрөнүү жана сугат суу кызматы үчүн акыны туруктуу жыйноого жардам берген жалпы практикаларды жайылтуу. Натыйжада талаш тартыш азайып, суу график боюнча берилип, кызмат сапаты жогорулайт. Сыймык Марат уулу, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош облусу.